Көптөгөн элдердин чебер колунан жасалган, акылынан жаралган кайталангыс өнөрлөрдүн бири бул боз үй. Боз үй жеңил, чечип тиккенге оңой, жайында салкын, кышында жылуу кыргыздын архитектуралык курулушу жана ыйык куту. Ушул улуу мурасты таанытууда жана жайылтууда өлкөнүн ар кайсы бурчтарында иш-чаралар өтүп келет. Алардын бири бүгүн шаарыбызда өтүп жаткан Кыргыз айылы салттуу маданий кербен көчү. Жаштар жумалыгынын алкагында өткөн саамалыкта жаштар бир арага топтолуп кыргыздын маданиятын өнүктүрүүдө чоң аракет кылышты. Тагы ошондо жеңекең айгөлүндөй көрүнгөн сөйлөтү айгөл Манас баатырың тал чокунун боюнда атка минип турган. Урматтуу теле көрүүчүлөр, борборубуздун жаштык аллеясында жакшы жөрөлгө жүрүп жатат. Мына азыр эле өзүңүздөр күбө болгондой 8 канат боз үйдүн сөөгү орнотулду. Ал эми сырткы жасалгасы кандай болот, чогуу байкап көрөлү. Азыр мынакей үзүктү көрүнөр, балдар бакан менен көтөрүп, тегеректеп кармап калып үстүнө жабат. Анан жазып, анан эки жак ачат. Анан жиптери менен байлайт. Мынакей азыр байке көрсөтүп берет. Текши азыр ырчат баарын тең. Анан эле эки жакка ачат. Эми эле жыйнап көрүнөр мынакей. Үзүк жабуу. Саамалыкта катышуучулардын көбүн шаардын жаш мууну түздү. Алар улуттук баалуулук болгон боз үйдү тигүү жолдорун үйрөнүп, өзүлөрүнө керектүү маалыматтарды чогултушту. Иш-чаранын максаты шаар тургундарынын мекенчилдик сезимин ойготуп, жалпы жарандардын салттуу билимге болгон көз карашын калыптандыруу болуп саналат. Мындай көз менен баамдоонун жыйынтыгынан ошо көпчүлүгү ушул бир пикирге токтоду. Ушул кыргыздын маданияты менен ушул тарыхы ошо биздин Бишкек шаарында аз экен. Ошо жашоочулар тарабынан колдонулбай, бааланбай, унутулуп бараткандай сыяктанат. Өзгөчө Бишкек шаарынын жаштарынын арасында да. Ушуну бир сактап калуу, өнүктүрүү максатында ушул Бишкек шаарынан баштап атабыз. Көчмөн калкынын көрөнгөсү болгон боз үйдүн ичинде турабыз. Биздин боз үй мына азыр толук жасалып бүттү. Азыр менин оң жагымда турган буюмдун атын атай кетсем, бул буюм аяк кап деп аталат. Көчмөн калкынын жашоосунда абдан чоң ролду ойногон. Боз үй ичинде бүткүл кыргыздын байыртан берки тарыхы, тиричилиги, салты, маданияты, өнөрү, ой акылы жатат. Бүгүнкү тигилген боз үйдүн ичин жасоого кол өнөрчүлөрдүн чеберлери, кыргыздын саймачы, оймочу уздары катышкан. Бул боз үйгө тандалганда бул 3 туш кийизди жылына карап, анан жазалгасына карап тандаганбыз. Бул туш кийиздин эң алды бир 80-120 жылга чейинки туш кийиздер. Кербен көчү боз үйдү тигүү жолдорун көрсөтүү менен гана чектелбестен, манас, дастан айтуу, улуттук оюндардын түрлөрү менен коштолду. Өзгөчө акындардын жарышы көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызытты. Мындан сырткары улуттук тамак аштарды, кол өнөрчүлүктү жандантуу максатында көргөзмөлөр коюлду. Кыргыздар мында чогулса да кылымга жетер шаңгандай. Улуттук дөөлөт мурастардын муундан муунга калтыруу жана руханий баалуулукту бекемдөө жоопкерчиликтүү иштердин бири. Мындай иш-чаралар жаңы муундун биримдигин арттырып, үрп-адат, каада салтыбызды сактоодо олуттуу орунду ээлейт. Жаркынай Бейшимбиева, Самат Исмаилов, НТС Таң Шола.